азыр мен сизге көрсөтөйүн кайсынын кандай материал ошону. Дейти бурса карап көрсөңөр. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мага мындай кызыл көйнөк тиктиришим керек болуп атат да, анан ошого кандай кездемелер бар? Көйнөк тиктиргенде сатиндер бар, ар түрлүү материалдар бар. Бирок бизде сатиндер 560 сомдон 1200 сомго чейин бар да. Көйнөккө сатин деле алса болот. Атластуу көйнөк керек болсо атлас деле бар. Турецкий керек болсо турецкий деле бар. Баасы сатин менен окшош да, баалары 560 сомдон. Бирдей болуп калат турбайбы? Бирдей болуп калат. Велюр деле бар. Велюрдун баасы 550 сомдон. Мага узун, мындай башыман ылдый, бутума чейин узун. Жеңдери дагы узун болуш керек да, анан негизи мындай сиз эми билип калдыңыз да. Канча материал кетиши мүмкүн мага? Мен эми тигичүү эмесмин да, бирок сага окшогон кыздар келсе 3,5-4 метрге чейин алышат да. Анан метражы керек болсо сиз тигүүчүлөрдөн биринчи сурап, анан мага келип айтыңыз да, канча материал сизге керек болот. Анда мен тактап сурайын. Сизге рахмат. 4 метр деп атасыз, 4 метр жана атласыңыз 560тан дедиңиз, Ооба. Ошо 560тан 4 метр тиги кана эсептеп көрөйүнчү. 4 метр болгондо 2240 сом болот экен. Бир кой Бишкекте интернеттен карасам 7000 сом болот экен. 10 кой 70.000 сом болуп калат экен. Койлордун баасын мага эмне айтып атасыз билбейм, бирок рахмат, келип туруңуз. Рахмат сизге. Кездеме саткан дүкөн болду. Бул жерге келип эмне үчүн койдун баасын жана кездеменин баасын тактап сураганымды азыр билесиздер. Ысык нан. Боордоштордун жашоосу. Балким айрымдарыңар угуп жүрсөңөр керек, бирок мен биринчи жолу бул жылы Памирликтер кызын күйөөгө берерде 10 койго кездеме алып көйнөк тигип берерин билип алдым. Мен Салтанат Калдыбаева, Ысык нан подкастыбыздын 4-чү эпизодун баштайланды. Мурунку эпизоддун аягында айтылган нерселер эсиңерде калса керек. Кызды күйөөгө берерде ага кызыл чүпүрөктөн кийим тиккенге кеминде 10 кой сатылат, анан атайын кездеме алынат. Же болбосо эмне үчүн кыздын энеси жаңы үйлөнгөндөр менен 2 ай жашайт, эстедиңерби? Ооба, туп-туура. Бул 4-чү эпизоддо Памирлик кыргыздардын айрым салт санаасы тууралуу сөз кылалы. Кеттик анда достор. Үрп адат каада салт кыргыздардын атам замандагы жашоосунан бери ооздон оозго, укумдан тукумга өтүп жашап келет. Көбүнчөсү көчмөн элдин тиричилигинде оор мезгилден өтүп, сабырдуу болууга, айрымдары ата-баба баскан жолду улантыш керектигин эске салат. Илгерки өткөн замандан бери салттар кыргыз элинин жашоосунун негизинде болуп келген. Бала төрүлгөндөн тартып, үйлөнүү, жентек той жана адамды жерге берүү зыйнатына чейин барак бетине жазылбай эле элдин эсинде. Эми жер бетинде канча эл жашаса, анын ар биринин 10дон кем эмес салттары болсо керек. Испанияда мисалы үчүн жай бүткөндө фестиваль өткөрүлүп, жергиликтүүлөр помидор менен бири-бирин урушат экен. Испандыктар ошентип аптаптуу ысык мезгил менен коштошот тура. Ал эми Англияда болсо жалгыз учкан сагызганды кокусунан кезиктирип калса, ал кишинин жолу болбой калат деген ишеничтер бар экен. Ошол себептен алар сагызган менен атайыла учурашат экен. Мистер Магли, кутман таң, аялыңыз кандай жүрөт деп. Чындыгында сиздер деле муну угуп алып күлсөңүздөр керек. Эми бул салттардын баарын адамдар биле беришпейт, билгенге деле милдеттүү эмес. Башка элдин салттарын коюп, өзүбүздүкүнө кайталы. Кыргызстандын өзүндө салттардын түрү бар. Туурабы, аны өзүңөр деле билесиздер да. Көлдүк туугандарды айрымдары бир түшүнүктү колдонсо, оштук жердештерде башкача маанилери сакталып калган. Ал эми Памирлик боордоштордун да 10 кылымдан бери сакталган өзүнүн салттары бар экен. Ар бир дүйнө маданиятында үйлөнүү үлпөт тою эң кооз, кызыктуу, түстүү, укмуштуудай ар тараптан күткөн майрам деп айтсак болот. Мен нарындык памирликтерге барганымда, туура уктуңар, нарындык памирликтер. Нарындык памирликтер деп айтып калганын себеби анткени алар Памирден келген кыргыздар деген ат эле болбосо,
толугу менен нарындыктарга эле окшоп калыптыр. Ошо мен барганымда 2 күн мурун үйлөнүү тою болуп өтүптүр. Бизге таанымал каарман Абдывахип келин алган экен. Сиздер Памирлик кыргыздардын салт санаасы, үрп адатына, жашоосуна арналган Ысыкнан подкастын угуп жатасыздар. Келини менен уулу Афганистандан паспорт алып келишиптир. Келиндин өзгөчө аты бар экен, Умуглусун Нурлугах. Жашы 18ге чыкты дейт, бирок мындай карап көрсөң 15-16 жаштагы кыздай көрүнөт. Али турмуштун кыйынчылыктарына чыдай элек деп мен баамдап койдум. Бирок ким билет, Памирде кандай жашоодо, кандай шартта жүргөнүн биз бул жерде туруп айта албайбыз чындыгында. Буга чейин мектепте окуп, ушул 2 жылдын ичинде билим алыптыр. Бирок күйөөгө тийген соң окууну улантаарын деле өзү так айта алган жок. Биз жакта кызыл неме кылат, журткан, сандык, анан килем мындай май деп барат. Сандыктын ичинде көйнөк, жоолук, чыны, аяк, чайнек берет да, атасынын үйүнөн ошолор. Мектепте окугансың, Ооба. Канча жыл окудуң? 2 жыл окудум. Кандай үйрөнүп калдыңбы? Ооба, 3-класс болуп. Дагы окуйсуңбу? Билбейм. Келин келгенде эмне оокаттарды кылыш керек салт боюнча? Салт боюнча. Үйүш барат, тамак кылат, ошолор. Күйөөң кандай? Жакшы. Аты ким? Атын айтканга болбойт. Болбойбу? Салт боюнча. Атын айтканга болбойт. Канча жаштасың? 18. Күйөөңчү? 19. Мурун эле билчиң да ошого күйөөгө теримди. Кандай тамактар жасап атасыңар? Беш бармак, кесме, ошолор жасап. Памирде деле ушул тамактар? Ооба. Биздин каарман Абдывахип ошондо Умуглусун аттуу келиндүү болду. Шарапат аттуу апа менен кайчылашкуда болуп келе жатат. 2-3 жыл мурун Шарапат апанын уулу Абдывахиптин кызын алган. Алар Кыргызстанга келип балалуу болушуптур. Сүйлөшүүлөр боюнча эми Абдывахип Шарапат апанын кызын келин кылып алды. Келинди алып келгенде эшиктен кирип бара jaтканда эле үйдөгү улуу апалар, баягы тойго келген апалар келинди тозуп чыгып, кире бериштеги жерге салынган төшөккө отургузушат экен. Кандай жакшы. Аллага шүгүр. Келиңиздер, мындай отуруңуздар. Ал эми төшөктү карасаңыздар, ушул кызыл кездемеден жасалган, өзүнүн саймалары бар. Анан жанагы дарбазаны ачканда, эшикти ачканда эле ошол асфальтка жерге төшөк салып коюштур. Келин кирери менен эле ошол төшөктүн үстүнө отургузат экен, жанына аны менен кошо келген конокторду отургузат экен. Анан күрүчтөн жасалган ботко же болбосо кашаны жедиришет. Жамбы келиңиз болсун. Ал чоң казанга коноктор келгичек эле бышырылып, анан үстүнө сары май салынып, келиндин оозуна кайненеси салат экен. Албетте бул сары май Кыргызда илгертен бери мындай токчулуктун, жакшылыктын белгиси болуп келет эмеспи? Анан майлуу сүттүү болсун келинибиз, үйгө куттап келсин деген тилектерди айтып, кайненеси өз келинин кирип келатканда күрүчтөн жасалган ботко менен тамактандырат экен. Андан соң ал тамакты баардык конокторго ооз тийгизип чыгышат. Симилла деп. Ошентип келин келет экен. Болгон кийимин байкап көрсөңөр кызыл кездемеден тигилген. Шарапат апанын айтымында күйөөгө берерде кийинткенге кыздын ата-энеси бир топ чыгым болот. Баягы эпизоддун башында биз эсептеп чыкпадык белек. Мисалы үчүн 2-3 миңге магазинден барып кездеме алсак, Памирде мындай арзанчылык жок экен. 3-4 миңге биздегидей боло албайсың, ага 10 койдой керек дейт кыздын энеси Шарапат. Мәрек дейбиз, келиниңиз мәрек болсун дейбиз. Биз жоолукту башка салып коебуз. Конокко эмне алып барасыңар силер? Конокко биз эми каякка? Жоолук алып бартасыз. Ма жоолук алдым. Жоолук саласыз, ошондой салтпы силерде деле? Бизде деле бар. Бизде ана чукул туугандары кычырат, анан алыс-алыстар жоолук апарып салат. Бар бизде. Туугандар эмне апарат? Туугандар көйнөк апарат, анандай кийимдерди апарат. Мындай кийимдер кымбатпы? Кымбат, анан кой союп кычырат, чай берет, конокто ойт. Биз жактын материалдары кымбат. Биз 10 метр материалды бирден койго алабыз. Бир кызга канча материал кетет? Бир кызга көп кетет дейсиз.
Bir kızga ketет, bir 9-10 koyduk. Anam bu yerde az işteke yok, az ele ketdi. Akça jokunca. Kelinге калуу тилек айтабыз анан. Жакшы болсун келиниңиz. Атыңызга жетиңиz. Уул кыз келиниңиз. Күнүн көрүңүз. Балалык чакасы болду. Өнүп өссүн. Кудайым өмүр берсин дейбиз анан. Келин келди көшөгөсүнө отургандан кийин көшөгөс айта кетчү нерсе кызыл материалдан тигилет экен ал дагы. Анан кыздын төркүнү берген оокатты чечет. Бул эмнеси экен бул? Кош чабык. Сону не карачы? Ошону айтып атпайм, сону экен карачы. Муну эмне кылат? Кызды жаңы жашоону баштаганга жаңы үйгө 2 сандык оокаты менен жиберет экен. Баягы биринчи эле сандыктын оозун ачканда кош чабык деген материалды апалар алып чыгышты. Бул боз үйдө казан аяк кармаган жагында тартылчу нерсе экен. Нарында жүрүп өз колум менен аны да кармап көрдүм. Кадимки кызыл чүпүрөк, чети башы шырылган, балким 1,5 метр туурасы, узуну 2 метрге жеткендей көрүнөт. Орто чет башынын баары сайма. Аны кооздоп тигип чыкканга бир эле күн кетпейт болуш керек. Бир нече күн талап кылынат. Ушундай материал турбайбы? Жипе агала болуп түшүп калат экен. Анда бышыгырагын алып бериш керек. Кадимки эле карап көрсөң кыргыздын оймолору, илгерки оймо чиймелери салынган бир нече кездемелер дагы ошол сандыктын ичинен алып чыгышты. Бардыгы апалардын айтымында боз үйдүн ичине колдонгон жабдыктар. Тойго келген кошуналар албетте шырылган кош жабдыкты жактырышып тиктирип алууга да кызыгышты. Сен ушундай тигип берме. Кысыма тигип берчи ушундай. Ал эми экинчи сандыкта жан баштык деп коет экен. Бул жан баштыкта биздин салттарга деле окшошуп кетет экен. Келинге керектүүнүн баардыгы, чипшуусу, казан аяк, чайнек, татуулар, самын жана башкаларды тапсаң болот экен. Сонун баштыгы турбайбы? Бул жан баштык жемне. Дагы бир мени таң калтырган салт бул кызды күйөөгө бергенде никесин ата энесиникинен ошо Памирде кыйышат экен. Анан кыз күйөө ал үйдө 2 айдай жашайт. Бирок Кыргызстанга келгенде жашоо шартына байланыштуу энеси кызы менен кошо нике кыйылгандан тартып 2 ай жашаганы келиптир. Мен Шарапат апа тууралуу сөз кылып атам. Бул таң калыштуу көрүнүштү Шарапат апа түшүндүргөнгө аракет кылды. Анан дагы анын айтымында памирликтер өз тукумун улантууга өтө чоң маани беришет экен. Кызын башка улутка, башка диндин өкүлдөрүнө бербейт экен. Анан келинди дагы өз ичинен эле алышат. Бул тукумдун тазалыгын сактаганга көргөн кам деп түшүндүрүп берди апа. Кызым мен бу кишинин кызын мен кичине балама фамилде эле куда болуп алып берген эдим. Анан биз кайчы куда дейбиз. Мен анан небере кызымды бу кишинин баласыга берген эдим. Анан бу киши деле келинин алып тапшырып берди. Кандай той өттү? Мен жакшы, Аллага шүкүр жакшы. Той Памирге караганда айырмаландыбы бияктан? Эми биз анан ол бул элдин арасында ондой бүңжүңнүн арасында той кыла албадык. Анан бизде эми камчылыктар барчы. Анан ого жетише албайбыз. Мисалан, үйүбүз элдики кирип отурган. Бул болсо бул жок. Бул болсо бул жок. Ana ошондойлордон анан болду, Аллага шүгүр. Туштугу жашында келген памирликтер дагы биринсерин Кыргызстандык туугандардан келди. Ошолорго туштук болду той. Кыргыздар кандай кабыл алды сиздердин тойлорду? Таң калыштыбы? Жакшы кабыл алды. Жакшы экенсиң, салтыңар бизге окшош экен. Биз илгерки эле кыргыздарга жакшы салтыңар бар экен дешип. Жакшы кабыл алды. Мисалы үчүн кандай болот? Кыз келет, кызды алып келеш, өзүңөр алып келесиңерби? Кыздын ата энеси баланын үйүнө же кандай болуп ошо салттарыңарды айтып берсеңиз. Биз эми ол кызыбыздын никасын кыйып үйдө 1-2 ай коебуз. Өзүбүздүн ата энесинин үйүндөчү. Никасын кыйгандан кийин. Анан мындан 1-2 ай өткөндөн кийин анан мында кайнатасынын үйгө алып келебиз. Биз о жаңы никах кыйып эле күйөө балабызга учкаштырып эле алып кет дебейбизчи. Мындай салтыбыз жок. Анан биз мындай обалманда кызыл жоолук салынып жүрөт кыздарыбызчы. Бул кайнатасынын үйгө келерде анан эме кылабыз. Манандай ак жоолук салабыз. Мана чачыны, мана 5 көкүл чачыны чогултуп мындай өрөбүз. Анан бир койду соёбуз. Анан элге анан ошондой эли журтубузга эмежесиңдибизге мана ушундай бир той беребиз. Анан бир кой союн кешик дейбиз. Аны бу кайнатасынын үйгө алып келебиз келин менен кошо. Анан бунда да булар да кой соёт, нан кылат, анан тууган уругуну кычырат.
Ana ошондойлор кылган элден дуба алат. Жакшы. Эмнеге өзүңөрдүн үйүңөрдө кармайсыңар кызды? Ошондо күйөөсү экөө силердин үйдө 2 ай жашайт, э? Жок, эми күйөөсү да анан эми 1 апта, 2 апта өткөрүп бирден жатып кетет анан таркай барып туруп албайт. Биз ондой салтыбыз жок, ондой кылбайбыз. Нике кыйылгандан кийин үйдө болот деп атпайсызбы? Нике кыйылгандан кийин болот эми 1 ай, 2 ай үйдө болот. Балдыр эле да жеткирип берет. Эми үйдө эми жан кызыбыздын эми кийими болот, дагы көр жерде теме бир балаларын саздагы чактыда турат жана. 2 ай туруш керек, э? 2 ай туруш. Күйөөсү да силердин үйдө жашайт. Биздин үйдө жашабайт деле анан бир барып 1-2 күн туруп онон кетип, 1 күн барып кетип ошондой кылат анан. Ондой такай бирге кызыбыз менен күйөөбүз бирге үйүбүздө жүрүп алганда айып билебиз. Улуу кишилерден уялбай келип бул жүрөт дейбиз. Ондой кылбайт. Бул салт бизде жок. Буга чейин бир тарыхчы, илимпоз киши менен маектешип калдым да сиздердин жашоо боюнчачы. Анан ал айтып калды, ушу Памирлик кыргыздар эң кыйын эл, анткени алар өз тукумун улантып келатат депчи. Башка улуттар менен афгандыктар, тажиктер менен деле кошулуп үй бүлө куруп кетсе болмок дейт да. Анан ушул салтты кантип сактап калдыңар? Ушул салт эми биз ондой бир беганага, бир диний бурууга, ондой беганага беришке болбойт дилибиз. Биз анан ушул ата бабабыз мисалан бу киши кызыны менин балама берди, мен кызымды бу кишинин баласыга бердим, бу киши эми дагы бир кызыны дагы бир өзүнүн фамилиге берет. Анан ошондой кылып улантабыз, анан башка кайры бирөөгө бербейбиз. Биздин арабызда деле эми аралаш болбогон менен 1-2 күнчүлүк, 3 күнчүлүк алысыраак сарт деген бар. Оганыстан өзүңүз билесиздер, эми колгом чарыяр бусурман. Бусурман болсо деле ого деле ондой бербейбиз, анан ушул өз эле арабызда болобуз. Эми ошондуктан анан биз өз улутубузду сактап келе жатабыз. Памирге кетейин деген оюңуз барбы? Памиранан эми туулуп түшкөн жерим экен, атамдын көрү бар, энемдин көрү бар. Анан кетейин деймин, анан кетким деле келбейт. Буякта жакшы, аябай солдун жакшы. Анан кайтып Памирдан келип жатса мен кайта барам. Мен арындыктар жакшы кабыл алды бизди. Иштеме айырма деле жок дейсиз, эмне айырма бар? Биз та зорунан тартып кичигинен баарысыга ыраазыбыз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз келдик, аябай солун кабыл алдылар. Бу кишиге үй берди. Калгандарыбыздын анан акчасын төлөп бирден квартирада жашатып жатат. Менин 2 келиним экөө тең төрөдү, ошол жака келип кичик келиним баласы эртерээк төрөлүп калды деп 2 ай 3 ай ошол доктурлар жаткырды, бранч эжелер карады, жакшы тарбия кылды. Жок бала деши балам кылго келди. Бала Куданын бергилиги бар экен. Экинчи ошо кишилердин жардамы менен мен о кишилерге аябай ыраазычылык билдирем. Бир келинимде компанияда пас ошондойраак эде да чаралар мага Бишкекке жүгөрдү. Бишкекке барып Бишкекте төрөп келди. Бишкектеги кишилерге да көп ыраазычылык билдирем. Рахмат, балдарым дардай болду. Бир жери ооруса терөөгө апараттар, карайттар, көрөттөр. Жакшы отурабыз, Алла ыраазы болсун. Ошол жанагы дары дармек, медицина деген Памирде жетишсиз болчу да? Памирде жетишсиз. Памирде дейсиз, дарый болсо деле onu карап, көрүп, onu билип берген киши деле жок. Памирде окуган киши жок, окуусу жок, ондой. Биздин анан борборубуз алыс, ого жеткичеңди көп каптар бар. Болбой калат. Жетпей калат, жетишилбей калабыз, алыбыз. Машина жолубуз жок, биз жылкы менен, топоз менен анан огана. Дагы бир нерселерди уктум, аябай кызыктуу. Эч качан силерде хан болуп, хандын баласы шайланбайт турбайбы? Хан элдин арасынан табылып чыгат турбайбы? Эми ого деле дейсиз мындайчы. Эми хан болуп, ханнын баласы эми ошол атасыга ылайыктуу бала чыкса, атасынын жолун жоготпой турган бала чыкса, хан шайлайт. Чыга албаса анан элдин арасынан шайлайт. Бул жанагы биздеги демократиянын илгерки 10 кылымдан бери Памирликтерде сакталган демократия турбайбы? Ошондой болгон анан эми. Жакшы бала чыкса, атасынын ордун деле жоготпойт, хандыгын деле алат, бийлигин деле алат, кабине деле сүйлөйт. Ошону кылган кандай кылып аткарган ошону кылат. Анан бала да капчы. Баланан сус болуп, жана бир нерсе колунан келе албай, бир нерсенин өдөсүнөн чыга албаса кетет анан. Хан кантип мындай силерди башкарабы? Хан эмне кылат? Хан эми бир туура жолго салат, анан эми анча-мынча бир жаманыраак иш кылып койгондорду андай бол дейт. Анан эми ону хан эле эмне болот эле зулумдук кылбайт. Анан жакшы эми биздин Памирлыбызда эми ошол 4 үйлүү кыргызга хан болот, жакшы. Эми мурда илгерирээкта
кыйыныраак болотмуш экен. Азыркы заманга келгенде элдин көзү ачылды. Эл деле бәрини билди, онда зулумдук ондай нерсе кылбайт. Той кыргыздын ата бабадан берки калган салты да. Бирок биздин коомчулукта жылдан жылга көптөгөн жарандар ысырапкорчулук болбосун деп чыгымдарды азайтууга да чакырып келишет. Ал арада Памирлик кыргыздын Афганистанда жашаган байлары 3 күндөн кем эмес той беришет дейт биздин каарман Абдубахип. Силер бири-бириңерге кандай себептер болгондо конокко барасыңар? Бири-бирибизге айттарда бири-бирибизге барабыз. Тойубуз болсо кече менин келиним келди, Памирликтардын баары келди. Анан бир бала сүннөткө тургузсак, бир ушундай бир себептер болсо анан баарын чакырабыз, баары келет. Анан Орозонун айты да, Курбан айты да ушундай бирден чогулуп турабыз. 2000 кыргыз жашай, ошонун баарды келеби? Жөн Памирда айтасызбы? Жок, Памирда эми 8 айылга таандык. Биздин кичик Памир. 8 айылга таандык, анан ошол ар бир айыл өзүнчө чогулуп, тойда бир 4 айыл биригип жөнөй той кылат. Анан жаңы чоң айылга сайган эсептегенибизде 8 айыл биздин. Сиз ошондо кичик Памирдесиз. Кичик Памирдесиз. Миң бар элдин саны. Бир 200 үй бүлө бар. Ошо 200 үй бүлөнүн баардыгы келеби той болгондо? Барлыгы чогулат той. Калып калгандар болбойт э? Калыпта калгандар болот, эми үйлөрү да калат, эми сап мал палын иштеп аталбайт үйүнө. Ар бир үйдөн бирден экинен адам келет. Анда да байлар той кылганда барлыгын чакырат. Кедейлер той кылганда бәрин чакыра албайт, о бәрин чакырыш үчүн ондогон кой сойлат, нан кетет. Байлардын тойлору кандай болот? Байлар 3 күн той берет. Биринчи күнү кудалар барат той кылгалы. О күнү улак тартат кечке, о күнү жаткандар конок болот, эртеси барлыгы эл келет. О күнү кечке улак тартат, о күнү барлыгы жатып калат, конок болот. Эртеси анан той таркайт, эртеси анан 3 күнгө чейин мал союлуп турат, шончо киши. А кедейлерчи? Кедейлер эми алыга түштүк, бир аз жерди чакырат. О да эми ошол 2 мал, 3 мал соёт. О деле нан пишират, жол. Көп элди чакыра албайт, аз чакырат. Бир күн майрамда. Анан бир күн майрам дейт, анан ого бирөө таарынбайт да. Ал ошончолуктан көптү чакырган үчүн бар оокаты кетет. Байлар кедейлердикине келеби конокко? Келет анан. Байлар кедейге келет, кедейлер байга келет. Кедейлердин бир немеси түгөп калат, байлар берип турат. Азырдан ошо байлар болбосо анан кедейлердин бир немеси түгөп калса ким билет? Афган мамлекет алыс, мамлекетте неме жок. 41 жыл согушкан мамлекетте онда не бар, эчтеке жок. Афганистандын согушу башталганына 41 жыл болду. Тилекке каршы Памирлик кыргыздарда социалдык теңсиздик дагы эле бар экен. Бай кедей статусу алардын үй бүлө куруусуна таасир берет. Мисалы айрымдар өмүр бою калың чогултуп, аял алганга кудурети жетпей калгандар дагы жок эмес. Өмүр бою бойдок өткөндөрү дагы бар. Ошол эле маалда байлары 2 же андан көбүрөөк аял алганга мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Аял алууга 100 койдон кем эмес калың топтош зарыл болот. Ал эми колунда барлары 15 жашында эле үйлөнүп алганга мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн экен. Сиздер Памирлик кыргыздардын салт санаасы, үрп адатына, жашоосуна арналган Ысыкнан подкастын угуп жатасыздар. Кыргызстанда 25-30 жаштагы кыздар күйөөгө тиелек болсо, Памирлик аялдарды бул нерсе аябай таң калтырды. Алар менен маектешип мен айтып бергенде, бизде көптөгөн кыздар өзүнүн карьерасы, өзүнүн койгон максаттарына жетиш үчүн күйөөгө тийбей жүрө берет дегенде, алар өтө таң калды. Анткени ал жерде 13-15 жаштан өйдө кыздарды күйөөгө берүү салты дагы эле сакталып, уланып келет экен. Афганистан тоолорунда кыз төрөлсө атасы үчүн жакшы белги. Себеби ал кызы чоңоюп, жуучулар атасына калың төлөшөт. Албетте, оору сыркоосу жок болсо, кыз аман эсен чоңойсо, ойлогондун баары орундалат дечи. Достор, биз ошентип 4-чү эпизодду аяктадык. Өзүңөр туура тапкандай, эмки чыгарылышта биз Памирлик аял эркектердин ден соолугу, апийимди эмнеге ичип алыша тургандыгы жана 4500 метр бийиктикте балдар кантип жарыкка келерин айтып беребиз. Бул подкастыбыздын ар бир эпизоду Сорос Кыргызстан фонду тарабынан колдоого алынып даярдалды. Айтылган ой-пикирлер Сорос Кыргызстан фондусун көз карашын билдирбейт. Сиз бизди Биринчи радионун эфирлеринен уга аласыздар, достор.
КТРК KG сайтынын биринчи радио баракчасынын подкасттарыбызды таап алсаңыздар да болот. Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public.com, Spotify ресурстарынан ысыкнан деп издесеңер эле баракча чыгат. Көчүрүп алып, убактыңар болгондо уксаңыздар да болот. Анан кийинкилерди өткөрүп жибербегиле достор. Силер менен мен Салтанат Калдыбаева болдум. Эмки подкасттын эпизодуна чейин аман туруңуздар. Памирликтерди эмне таң калтырды? Этникалык кыргыздар кыргызчаны кантип үйрөндү? Ысыкнан подкастын угуп жатасыздар.